Саламатсыздарбы, кабарлардын күндүзгү чыгарылышы менен тааныштырып, студияда мен Альбина Жолоева. Бажы биримдигине кирүү алдында өкмөттөр арасында түзүлгөн келишим боюнча Орусия Кыргызстандын бажы тармагын жол картасына ылайык жаңылоо үчүн $200 миллион бөлүп бермек болгон. Мунун ичинен $129 миллион Орус өкмөтү тарабынан Орусиялык Crocus International компаниясына берилип, келишимге ылайык Кыргызстандын бажы тармагын жаңылоо, кызмат көрсөтүү иштеринин баары аталган компания тарабынан аткарылмакчы. Бул тууралуу келишимдин долбоорун премьер-министр Жомарт Оторбаев 3 мартта бекиткен. Crocus International компаниясынын ээси орусиялык миллиардер Арас Агаларов. Аталган ишкана 1989 жылы түзүлгөн. Кыргыз өкмөтүнүн бул келишимди бекиткени тууралуу маалымат айрым көз карандысыз экономисттердин нааразычылыгын туудуруп, социалдык тармактарда кызуу талкуу жаратууда. Кыргызстан менен Тажикстандын такталбаган чек ара тилкелери кайсы карта менен тактоо боюнча бир пикирге келген жок. Бул тууралуу өкмөттөн маалымдашты. Эске сала кетсек, өткөн аптада вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев башында турган топ Дүйшөмбү шаарында өкмөттөр аралык комиссиянын отурумуна катышты. Тараптар быйыл талкуулана турган маселелердин тизмегин бекитишти. Маалым болгондой, Кыргызстан менен Тажикстан кыргыз-тажик чек арасы боюнча Москвадан алынып келинген архивдик материалдарды салыштырышты. Бирок азырынча такталбаган кыргыз-тажик чек арасы кайсыл карта менен делимитация жана демаркация кылуу боюнча маселе жабык бойдон калды. Себеби эки өлкө эки башка картаны сунуштап жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын жалпы чек арасы 970 чакырым, анын 600 чакырымга жакыны такталган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын 5-бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан 10 мартта Ош шаарынын аймагынан интернет гейм деген аталыштагы дагы 2 казино аныкташты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Белгилүү болгондой, 1 казино Автомат Масалиев менен Ленинград көчөсүнүн кесилишиндеги интернет клубтун далдоосунда иштеп жаткан. 2 казино Ленин көчөсүндө жашыруун ат менен иштеп келген. Бул 2 казино 2 айдан ашык убакыттан бери иштеп жатканы жана өзүнүн туруктуу гана кардарларын кабыл алып жүргөнү аныкталды. Операциянын жүрүшүндө ыкчам кызматкерлер бул жерде бир нече саат оюндун жүрүшүнө күбө болушкан. Азыркы тапта бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин тиешелүү беренелерине ылайык мекеменин 3 кызматкерине кылмыш иши козголгон. Алардын 2 Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармап туруучу жайына камакка алынды. Учурда бул казинонун ээлерин аныктоо боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат жана бардык далил буюмдар, техникалар алынып 2 мекеме тең жабылды. Эми жарандар мүлктү коргоодо курал колдоно алышат. Мындай укук берген мыйзамга өлкө башчы кол койду. Ага ылайык жеке үйүнө же менчигине мыйзамсыз киргендерге карата курал колдонууга укуктуу. Талдоочулардын баамында мүлктү коргоодо куралдан пайдалануу айрым учурда башка кылмыштарга алып келиши мүмкүн. Укук таануучулар болсо мыйзамда куралды мүлктү коргонуу үчүн колдонгонун тастыктай турган берене так көрсөтүлбөй калганын айтышууда. Мыйзамдын күнгөй тескейине кабарчыбыз Назгүл Ахунова сереп салып көрдү. Жарандарга жеке турак үйүн же мүлкүн коргоо үчүн курал колдонууга уруксат берген мыйзам долбооруна өлкө башчы ушул айда кол койду. Ага ылайык жеке үйүнө же менчигине мыйзамсыз кирип, коркунуч жараткан тарапка карата курал колдонууга укуктуу. Менчикти коргоодо курал колдонууга мүмкүнчүлүк берген мыйзам долбоорунун демилгечилери Ар намыс фракциясы. Үйгө чоо үчүн бирөө кирип келип, балким бир нерсени көтөрүп кетейин дейт, же аялын зордуктаганын жатат, же балдары коркунучка кабылды дейли. Мындай учурда эмнеге унчукпай карап туруш керек? Биз ага кел, менин үйүмө кирип каалаганыңды кыла бер дешибиз керекпи? 20 киши кирсе эмне болот? Демек куралың болсо ат, кыскасы үйүңдү корго. Ушундай принцип болуш керек. Буга чейин курал сактап жүрүүгө ички иштер жана юридикалык тараптар укуктуу болчу. Ал эми физикалык жактарга аңчылык же коллекция чогултууга гана уруксат болгон. Азыркы өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык бул жарандар да кирет. Тактап айтканда өзүнүн коопсуздугу же мүлкүнчө курал алып жүрүүгө укуктуу. Куралды кандай учурда колдонулат, кандай учурда пайдаланылат, бул боюнча да мыйзам бар. Ошол куралды алууда ошол мыйзамдардын билеби, билбейби, ошол билимин да текшерип берилет. Бизден эң бир чочулаганыбыз ошол мыйзамсыз курал алып, анан өзүнүн менчигин коргонго укугум бар деп туура эмес түшүнүктөр болуп кетиши мүмкүн деген чочулоо бар. Ошондуктан ошол ар бир куралды мыйзамдаштырса, баары ошо мыйзам чегинде болсо, эч кандай бир
мындай көйгөй деле жаралбайт деп ойлойм. Мыйзам демилгечилеринин белгилешинче, мындай тажрыйба батыш мамлекеттеринде колдонулат. Бул өлкөдөгү кылмыштуулукка бөгөт коюуга түрткү болот. Талдоочулар болсо, мүлктү коргоодо куралдан пайдаланууга кээ бир учурда зарылчылык бар. Айрым учурда башка кылмыштарга алып келиши мүмкүн дешет. Тактап айтканда, мыйзамга жамынып, өзүнүн кара максатын ишке ашыруу үчүн колдонулушу ыктымал. Өзүнүн жеке менчигин же болбосо өзүнүн эркиндигин же өзүнүн жашоосун коргоп курал колдонду дегенди аныктоо бул кыйын нерсе да. Ал ошол аныктоо кыйын экендигин механизмдерин биз мына Кыргыз Республикасынын кылмыштар кодексине киргизгенден кийин аны комментарийге киргизишибиз керек. Антпесек бул кылмыш жаза кодексине киргизилди деп туруп бул кылмыштын санын көбөйтүп алып келиши мүмкүн. Ошол себептен бул мыйзам долбоору азыр коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратып жатат. Айрымдары менчикти курал менен коргоого уруксат берген мыйзамдын артынан мүлккө коркунуч жараткан учурларга бөгөт коюлат дешсе, кээ бирлери каршы. Обратный жагы ошол баягы душмандын баягыдай неме кылып коюшу мүмкүн, кандай кылып үйүнө алып келип коюшу мүмкүн же башка кылып коюшу мүмкүн. Эми туура эле чыкты, бул мыйзамды мен колдойм. Анткени эң биринчи самооборонага мен ошол көңүл буруп, анан кол койгону мен колдоп атам. Бул керек болчу бул мыйзам. Көнүккөн деңгээлге жеткенде билбейм, анда уруксат берсе. Азыр билбейм, ал мүлкүмдү коргодум деп чекеден атып салгандар чыгышы мүмкүн. Ар кандай болушу мүмкүн да. Менин оюмча, мен азыр каршымын андай курал колдонууга. Колдонгондон кийин ал жерде туура эмес, колдонуп туруп, мен жеке мүлкүмдү коргодум деп туруп, бирөөнү атып коюштар мүмкүн да. Юрист Абдималик Акматовдун баамында азыркы мыйзамдын талабы. Бирок жарандардын курал колдонуусунун маданиятынан кабарсыз экенин эскерүү керек. Анын тартиптерин тааныштыруу механизми. Ишке ашырууда ошол кайсыл бир жаран өзүнүн жеке менчигин же ден соолук өз менчигин коргоодо курал колдонууга уруксат. Эми байытылбаган ун саткан ишкерлер жоопкерчиликке тартылат тиешелүү мыйзамды парламент кечээ 3-чү окуудан колдоду. Арнамыз фракциясынын депутаты Талантбек Узакбаевдин айтымында мыйзам долбоору калктын байытылган унга жетишин кеңейтүү, унду сатып өткөрүлүшүнө көзөмөлдү күчөтүү максатында иштелип чыккан. Ага ылайык унду байытуунун эрежелерин бузган, байытылбаган унду саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык коргоо мекемелерине жана башка мекемелерге жөнөткөн. Байытылбаган унду сатып өткөргөн юридикалык жактарга же жеке ишкерлерге тиешелүү мөөнөткө чейин ундун сатууну токтотуп туруу менен айыппул салынат. Ошто 3 айдан бери 41 өрт кырсыгы катталды. Андан зыян келтирилген чыгым 5 миллион сомду түздү. Өрт кесепетинен 2 адам каза болуп, 6 жаран ар кандай жарат алган. Алардын ичинен көпчүлүк жарандар күйүт жараттары менен жабыркашкан. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен маалымдашты. Өрт кырсыктары 26 турак жайда катталып, өрттүн чыгышына үй тиричилигиндеги электр буюмдарынын этиятсыздык менен колдонуу себеп болгон. Бишкекте 2015 жылдын 14 мартында Эр Таймаш ММА кулатуу боюнча 2-чи турнир өткөрүлөт. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин басма сөз кызматы билдирди. Бишкекте 14 мартта Каабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында Эр Таймаш ММА кулатуу боюнча 2-чи турнир өткөрүлөт. Турнирге Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын, Орусия жана Грузиянын спортчулары катышмакчы, деди агенттиктен. Белгиленгендей 3 мартта тараза тартуу жана көз караштардын дуэли болот. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Мындан башка маалыматты Ынтымак чекиткейжи сайтынан окуп, иш күндөрү кечки саат 5-тен 6-га чейин Ынтымак радиосундагы Транзит 106.1 маалымат аналитикалык берүүсүнөн уксаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом, иш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.